Салам достор, кандайсыңар? Эсиңерде өткөндө видео интервью жасайлы деп сиздер менен сүйлөшкөн элек түз эфирден. Ошондо сиздер айткансыздар, Ак жол аттуу ырыңдын тарыхын айтып берчи, кантип тартылган, эмне болуп ошол ыр жазылып калган деп. Анда эмесе баштайлы. Анда достор, башта суроо жооптон баштайлы. Муслим деген байке жазыптыр. Азаматсың, молодец, Россияда жүргөн бизге да арнап ырларыңды чыгарсаң сонун болмок. Рахмат. Өнөрүң өркүндөй берсин дептир. Чындыгында азыркы учурда мен ошо бизде Россияда чет өлкөлөргө чыгып кеткен көптөгөн жарандарыбыз жөнүндө жакшы бир ырды үстүнөн иш чыгып жатам. Буйруса жакында угуп каласыздар деген ойдомун. Чолпон колыбельная жаздырып ырдап көрбөйсүңбү? Сенин үнүң менен сонун ыр болуш керек дейт. Эми колыбельная жакшы эле ой, бирок кайсыл колыбельная? Колыбельнаялар көп да. Витастын ырын ырдай аласызбы? Баса ушул жакшы суроо болду. Сиздер каалайт белеңиздер ошо Витастын бир чыгармасын ырдап бергенимди? Эгерде кааласаңыздар, комментарийде жазып коюңуздар. Анан эң эле кызыктуу суроо могу болду. Сакбол Соке дегениң чындап эле Сооронбай Жээнбеков жөнүндөбү дейт. Достор, кандай десем, азыр ушул жерде клиптин нарезка болсун. Ошону жакшылап угуп көрүңүздөрчү. Баарыбызга ак жол берсин Кудайым, сак болсо экен. Сак болсо экен деген сөз жок ал жерде. Болгону гана бизде сак болсо экен деген сөз. Анда эмесе ырдын тарыхы жөнүндө айтып кетсек, бул ырды мен 2018-жылы чыгарган болчумун. Бирок аны иштеп чыкканга чейин ушу 2019-жыл келип калды. Бул клиптин эки варианты бар. Биринчи вариантын жазындасы эле жасаган болчубуз. Бирок ал вариант канааттандырарлык чыкпагандыктан дагы башка клипмейкерге кайрылып экинчи жолу тарткан болчубуз. Негизи эле азыркы учурда ушул жумушум менден эң эле көп убакытты, нервти, жан дүйнөмдү, каражатты талап кылган жумушум болду. Анан албетте ушунча нерсени сарптагандан кийин ал жумушуң өзүнүн үзүрүн алып келсе экен деп тилейсиң да. Бирок тилекке каршы музыка каналы албай койгондон кийин мен аябай эле көңүлүм түшүп калды да. Бирок ошондо мага атам чалып, аябай жакшы сөздөрүн айтып кетти. Кызым, ага сарсана болбо, баары алдыда. Эгерде ушинтип жакшы эмгектериңди жаратып элге тартуулай берсең, элиң өзү эле сени көтөрүп кетет. Жана ушул каналдар өздөрү эле сенден кийинчерээк сурап калышат чыгармачылыгыңдагы клиптериңди деп. Негизи эле дайыма менин жолумда эң негизги ролду ойногон бул менин ата-энем. Дайыма мага колдоо көрсөтүп, поддержка берип турушат. Сиздерге абдан ыраазымын. Чоң рахмат сиздерге. Достор, билесиздерби, азыр бизде хейтерство деген нерсе күч алып жатат. Анткени бирөөнүн жумушун критикалаш абдан эле оңой болуп калды. Экрандын сыртынан кимдир бирөөнүн жумушу ушундай оңой эле жасалып калгандай болуп сезиле берет. Бирок чындыгында келип караганда бир чакан эле ыр болобу, видео болобу же клип болобу, анын артында ушунчалык чоң эмгек, убакыт жана каражаттар турат. Нет, я уже настрой потеряла. Ошого достор, ушул видеону жасап жаткандын себеби мен сиздер менен ушул нерсе менен бөлүшүп кетким келет. Жана мындан ары дагы сиздер мага комментарийлерде жаза бериңиздер, суроолоруңуздарды бере бериңиздер. Мен сиздердин суроолоруңузга жооп берип, мүмкүн болушунча сиздер менен тыгыз байланышууда болууну каалайт.